азыркы дүйнө жүзүндө санариптештирүү абдан чоң тренд болуп келатат. Аны менен бирге ушул экономиканы санариптештирүү бул баардык мамлекеттердин эң биринчи көйгөйү болуп келатат. Интернет аркылуу биздин табышкерлер, ишкерлер өздөрүнө кардарларды оңой эле таап алса болот. Ошону менен бирге Soros Кыргызстан фонду 2020 жылдан баштап бул коронавируска дагы байланыштуу болду. Табышкерлерди колдоп, тренингтерди өткөзүп келатат. Анын ичинде ушул жаңы санарип технологияларды колдонуп, кантип өзүнүн ишин көбөйтүп, кардарларды көбөйтөлү деп атат. Баарыңыздарга салам, менин атым Абдыкадыр. Көп жаш бизнесмендерден деп айтсам болот. Стартаперлер, тил окутуу, борбор боюнча, анан багбанчылык боюнча кичине бизнестерим бар. Азыр мына Ошто табышкер деп программага катышып, айлык табышкер деп атайын, ушул офлайндан онлайнга алып чыгуу платформасы боюнча окуп жатабыз. Абдан кызыктуу болуп атат. Кene бизге именно азыркы убакытта керектүү болуп аткан маалыматтарды алып атабыз. Буюрса өтө жакшы окуп атабыз. Уже сезиле баштады, анткени биз окуунун мезгилинде уже биз бизнестерге кире баштадык, бизнес WhatsApp колдоно баштадык, Instagram'ды бизнес аккаунтка которуп, уже бир натыйжаларга жетишип атабыз. Мен Досова Саадат, Баткен областы Лелек районунун Тогузбулак айыл өкмөтүнөн келдим. Өзүм жеке ишкермин. Бизнесимди баштаганыма 2 жыл болду. Жалаң мөмө жемиштерди кургатамын жана таңгактаймын. Ошондой цехим бар. Мен бул жерге келгендин себеби өзүмдүн чыгарган продукциямды сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүк түзөйүн деп келдим. Бул жерде аябай тренд жакшы өтүп жатат. Көп маалыматтарды алдым. Келип бизге өзүнүн ойлорун айтышып, ошо бизди кантип иштей турган жолго салып жаткан тренингтерге чоң рахматымды айтамын. Бизге аябай кызыктуу сабактар болуп атат. Мен, конечно, жашым өткөнүнө карабай, ошол сабактарды эң жакшы түшүнүктүү кылып айткандыгы үчүн өздөштүрүп жатамын. Буларга чоң рахматымды айтам. Салам достор, менин атым Нурбакыт. Мен азыркы 4 күн ичинде айлык табышкер долбооруна катышуучумун. Ошол 4 күн ичинде бизге ар кандай менторлор келип, бизнес менторлор, ошонун ичинде эле SMM боюнча же копирайтинг боюнча менторлор келип, ар кандай жаңы нерселерди үйрөтүп кетти. Анан мага эң жакканы бүгүнкү күндө Данияр Аманалиев Олло Хаустун жетекчиси келип, жаңы нерселерди ишкер кантип стартапты башташ керек, же ошону кантип жүргүзүш керек, клиенттер менен кантип иштеш керек, ошолорду айтып берди. Бул мен үчүн жаңы нерсе болду да. Ал бүгүнкү ушул иш-чаранын катышуучуларына кааларым ушул жаңы технологияларды колдонуп, жыл өтпөй эле өздөрүнүн Instagram'да болобу, Facebook'та болобу, өздөрүнүн кардарларынын санын көбөйтүп, башка тегеректеги туугандарына, айылдаштарына дагы жаңы жумуш орундарын дагы түзүп беришин дагы каалайм.